Акыркы 2 жылдын ичинде мамлекеттик курулуш жаатына 286 объектте курулуш жүрдү. Жалпы 25 миллиард 421 миллион сом бүт көрүлдү жумуштар. Вчера буквально я подписал распоряжение, которое обязывает Министерство цифрового развития начать проектирование и строительство ЦОД самого современного образца. Мы съездили в Узбекистан, Ташкент, посмотрели, как наши коллеги, некоторые бизнес-структуру Китая им построили с помощью контейнеров. Она нам практически не понравилась. Мы сами были с большой командой в Москве. В следующий год мы будем строить центр обработки данных, и инфраструктура, я думаю, будет соответствовать нашим требованиям. Бұл картада 2333 мектептің картасы тұрады. Bunun içinde 247 авариялық мектептер дағы тұрады. 2-3 жылдың içinde бұл мектептердің барын бүтіресіңер деген президенттің тапшырмасын атқарабыз деп, біз азыр ақша бұлақтарын іштеп атабыз. 10 жылда, урматтуу депутаттар, 2010-дан 2020 жылға чоғы болгондо 353 мектеп салыныптыр. Біз 2 жылда 140 мектеп салдық. 10 жылда 10 балабақша салынса, біз 2 жылда 22 балабақша салдық. 10 жылда 46 саламаттык сактоо мекемелери салынса, біз 2 жылда 16 объект салдық. 10 жылда 10 маданият мекемелери салынса, 2 жылда 8 madani үйлүү кызматка жарай турган объектилерди ишке шаарга берди. Бишкек шаарында республикалык бюджеттен 2,5 миллиард сом, шаардан 500 миллион сом бөлүнүп, 5 айдын ичинде 15 мектеп, 1 балабакча салынып, ал да ишке киргизилди. Акыркы, мисалы 10 жылдын ичинде Бишкекте 10 эле мектеп курулупту. Биздин экинчи ишибиз бул эми мамлекетти коргонуусуна, коопсуздугуна, укуктук жана коомдук коопсуздук иштерине жумшалып кетти. Бул багытта эгерде 2010 жылы 8,2 миллиард сом каржыланса, 2021 жылы биз 31,2 миллиард сом каржылайылдык. Ал эми быйыл болсо 52,2 миллиард сом бөлүндү. Былтыркыдан 21 миллиард сомго көп каражатты бөлдүк. Заманбек аскердик атайын техникаларды, ок дарыларды сатып алууга, материалдык техникалык базаны чыңдоого, тик учактарды, байрактарды сатып алууга, үйлөрдү салууга, айлыктарды жана башка бөлөк багыттарга жөнөтүлдү. Башкасын айтсак, айтпасак дагы, бул секретный экен, чечмелеп бере албайбыз. Биз МЧСке эгемендүүлүктүн тарыхында биринчи жолу 2 вертолет сатып алып бердик. Өзгөчө кырдаалдар министрлигине 10 жол тандабас машинасын, кичи автобустарды, инженердик оор техникаларды дагы 1 миллион 200 миң долларга чейин акча сугоротуп бердик. Жакынкы арада 2 мобилдик оорукана дагы 85 пожарный машинаны күтүп жатабыз. $750 миңге жакын пенсионерибизге 65,5 миллиард сом каражат жумшайбыз. Biz pensiyаны чегерүү механизмдерине жакшы жагына өзгөрүүлөрдү жасадык деп эсептейбиз. Бул биздин дагы бир реформаларыбыздын бири болду. Пенсияга 200-300 сомдон эмес, 1700 сомдон 3500 сомго чейин кошулду. Такталган бюджетте соцфонддун бюджети 78,3 миллиард сом менен сиздерге келип отурабыз. Мунун ичинен мамлекеттик бюджеттен 67 адамдардын айлыктары сезилерлик эле көтөрүлдү. Кашалары 87,7 миллиард сомду түздү. 360 миңден ашык бюджетте иштеген адамдардын айлыктары сезилерлик эле көтөрүлдү. Жетиштүү эмгек акы бере баштагандан кийин мындан ары эми жоопкерчиликти дагы, тартипти дагы күчөтөбүз. Акчабыз жок болсо, пенсия, пособие, айлыктарга мынча суммадан биз кайдан акча кошуп берип, ай сайын төлөп отурат элек. Айлыктарды жакшы көтөрүлүп калды эми, элибиз үйлүү болуп калсын деп дагы ипотекалык компанияга быйыл 3,8 миллиард сомду бөлүүгө мүмкүнчүлүк таптык.